Ассаламу алейкум, менин сүйүктүү катталуучуларым. Биз бүгүн сиздер менен пицца жасоону туура көрдүк. Анда эмесе бисмиллахир-рахманир-рахим деп алдын ала эленген унубузга дуруш, кумшекер, туз жана жумуртканы салып, анын үстүнө жылуу суудан куюп, камырыбызды жасап алабыз. Бир аздан соң камырыбыз аралашкандан соң үстүнө бир аз майды куюп, жакшылап ээлеп алабыз. Даяр болгон камырыбызды жылуу жерге 30 минутага тыныгууга коюп коебуз. Андан соң мен даяр салатты чоперге салып, анын үстүнө приправадан кошуп, соус жасап алдым. Бул соусубуз өтө пайдалуу жана табигый болуп эсептелинет. Соустан кийин биз пиццабызга керектелүүчү сырды, помидор, колбасаларыбызды кесип даярдап алдык. Андан кийин даяр болгон камырыбызды алып, бөлүкчөлөргө бөлүп, үстүнө соустан салып, сыр, колбаса, помидорлорду салып даярдап алабыз. Алдын ала даяр болгон духовкабызга 220 градуста бышырып алабыз. Баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун.